кыргыз коомчулугун бирөөнүн сөзүнө ишенгенди токтотуп, өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынча анализ кылмайынча биз бирөөлөргө алданганыбыз алданган, криптовалюта алып аткандарга каршы эмесмин. Бирок өзүнүн пешене тери менен тапкан акчасын, мээнет менен тапкан акчасын, үй бүлөсүнүн ырыскысын, ошол акыркы акчасын криптовалютага же ошондой риски чоң нерселерге салып атканга каршымын. Азыр сиз алдым деген ошол валюталар эртең нөлгө барып калышы мүмкүн. Бакыт байке, мен криптовалюта алайын дедим эле, кандай дейсиз дейт. Мен кандай деген менен иш кылсаңар, анда силер өзүңөрдүн акылыңар, өзүңөрдүн башыңар кайда? Эмне үчүн анда акча алып атасыңар? Мен азыр алыр жакшы криптовалюта деп койсом, ала бересиңерби же алба десем албай коесуңарбы? Адам үчүн үй бүлө курганыңарда дагы эң башкы нерсе үй бүлөдө бул тынчтык, бейпил жашоо. Бирок эгерде ушундай батпайып кетем деген жолду тандасаңар, ал нерселер бейпил жашоо бербейт. Bir gün төө минесиң, bir gün ат минесиң, bir gün жөө жүрүп каласың. Ал эми IT окуп же ошол сыяктуу кесиптерди аркалап, мээнет кылып, пешене тер менен тапкан акча силерди стабильный ошол жасаган нерсеңди жакшы жасап, мыкты болсоң, стабильный акырындан үй бүлөң менен алдыга жылганга, тынч жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Криптовалюталар ачылып, кайра эртең жок болуп кетиши мүмкүн. Жок болду деген сиздин инвестицияңыздын баары нөлгө барабар. Башка эч ким ал жерде ответственность жок, себеби мамлекеттер тарабынан ал корголгон эмес. Криптокурренси менен трейдер деп коет, трейд кылган адамдардын өзүн өзү суицидке алып баргандары бар. Алар Америкада эле болгон. Эмне себептен? Ошол акча, мисалы, bir жылда тапкан акчасын жылдын аягында учурларда мен айтканым 300-400 миң доллары нөлгө барып, нөлгө жакындап калганда өзүн өзү өлтүрүп алгандар болгон. Bir учурда ошо колдонгон application'дин катасынан дагы бирөө өлтүрүп алган. Өзүнүн акчасы анчага түшпөгөн болот, бирок application глючтетип, ошондой акчасы түшүп кеткенин көрүп application'ден анан каза болуп, ошо өзүн өзү суицидке алып барган. Ошондой жактары бар. Биткоин же криптокурренси көтөрүлүп атат экен деген эле новостин уккусу келгендер кирип эле ошону угуп жыргай берет. Бирок криптокурренсиден ушундай случайлар же жаман жактары, терс жактары, плюстары, минустары деп издесеңиз, сөзсүз табасыз. Анан өзүңүзгө ошону аш кылып көрүңүз, анализ кылып көрүңүз. Сизге ошондой жашоо керекпи? Ошого чыдайсызбы? Bir gün акчаңыз $10 көтөрүлүп, экинчи күнү $15 түшүп, ошол маркет деген өзү өйдө ылдый ушундай жүрөт. Ошого даярсызбы? Жүрөгүңүз чыдайбы? Үй бүлөңүз макулбу? Ошону ойлоnuш керек. Эгерде хайп болуп атса бир нерсе, ал максимальный тоонун башында болуп аткан учур болушу мүмкүн сиз көргөндө. Сиз ошол тоонун башында болуп атканда, жакшы экен деп алып туруп, анан хайп бүткөндөн кийин ал кайра аркага түшүп калганда сиз акча жоготкондордун арасында болосуз. Канча салыш керек деп ойлойсуз дейт. Мен салыш керек, салбаш керек, акча алыш керек деп ойлобойм. Эч нерсе ойлобойм. Ар бир адам өзү чечиш керек. Менин максатым ошол билим алыш керек чечиш үчүн. Эгерде криптовалюта боюнча 5 күн, 1 жума интернеттен чыкпай казып окуңуз, статьяларды, бирөөнүн Instagram баракчасындагы рекламаны эмес. Рекламалар ар бир адам өзүн ойлойт. Рекламаны жылдыз реклама кылып атса, ага бирөө акча төлөп берип атат, же ошол криптовалютаны өзү жасап элге сатып атат. Мен бир нерсе десем, ушул Бакыт байке ушинтет экен деп элдер кылыөрчүдөй сезилет. Мага жазган сообщенияларда жылдыздардын атын айтып, Кыргызстанда дагы. Ошол алыптыр, мен дагы алайын деп атам дегендер көп экен. Ал алса, балким ал жылдыздын тапкан акчасынын жогото ала турган суммасын алган болушу мүмкүн да. Сиз акыркы акчаңызга студент, кедей студент же жумушу жок, же акыркы ошол жумуштун айлыгын алып аткандар ойлонуш керек да, ошону айткым келип атат. Бирөө үчүн сиздин 1 айлык айлыгыңыз бир эле ресторанга барып коротуп койчу акча болушу мүмкүн. Ошол үчүн ар бир адамдын өзүнүн
толерантности бар, акча жоготконго же тапканга. И ар бир адамдын өзүнүн психологический барьери бар. Ошол себептен абайлаш керек. Мекендешибиз жазып атат. Мен биткоин $19.000 чыкканда үйүмдү сатып, жана запас акчамды кошуп биткоин алганмын. 3 айдан кийин 3.000ге түшүп кетти. Азыр үйсүз жашап жүрөм. Азыр крипто деген сөздү уксам, өзүмдөн уялам. Элдер деле алып атат, жакшы экен, тиги байке айтты деп алышыңыз мүмкүн. Анан ошол эртең ошо байкеге барсаңыз, криптовалютада гарантия жок, мен сага айткам, эч ким гарантия бербейт деп айткам, деп кайра айтат. Анан ошо байкеге ишенип дагы келе бересиз. Ошол үчүн бирөөгө ишенбей өзүңөр анализ жасап, акылыңар менен иш кылгыла. Хайп ушул кечкери криптовалюта бай, миллионер деп эстеп оюңарда ошентип барып, бирок реальностька келгенде өзүңөрдүн балдарыңардын рызкысын же айлап жоготкан акчаңарды жогото албагандай болуш керек. Бутка туруп өзүңөр ошондой жашоо куруш керек. Андан кийин криптовалютаны айтиде болсоңор, өзүңөр баарын түшүнүп, баарын билип каласыңар. Анан ошондо айлыгыңардын 2%-не, 1%-не алсаңар, кандай сонун жоготсом ойлонбойм дейсиңер. Ал эми болгон акчага алган өтө чоң эмоцияларды, өтө чоң коркунучтарды алып келиши мүмкүн. Технологиянын адамы катары биз үчүн ошо блокчейн технологиясы жаңы болгон жана кызыктуу болгон. Ошонун кандай иштегенин түшүнүш үчүн биз Айдан экөөбүз Америкада, Чикагодо түрдүү вебинарларга барчубуз. Азыр эми андан кийин канча жыл өттү, блокчейн технологияны көп сфераларда, көп индустрияларда колдонуп баштады. Ошол эле айтып өткөн мамлекеттер, Европанын мамлекеттери дагы азыр аны колдонуп атат. Биздин коомчулуктагы бир нерсе чыкса эле ошол жактан шылуундук издеген, билимсиз карапайым элди ушинтип алдап койсо болот экенин билген адамдар ошентип өзү коин ача калып, алгыла деп, анан байып кеткенден кийин тааныбай калып атат. Ошолорго каршыбыз, ошолорду белгилей деп атабыз. Кийин пожардан кийин көптөр жазышы мүмкүн. Биткоин деген хайп башталды эле. Эми болсо аркасынан акчаларыбызды жоготуп, үй бүлөлөр бузулуп, ушундай болуп атабыз. Аларды жоготкула Кыргызстандан деп башталышы мүмкүн. Бирок кеч болуп калат. Ошого алдын алып, колуңарда бар акчаны кармап туруп, ойлонуп, анализ кылып изилдеген эң жакшы учур. Бирөөгө берип алгандан кийин аркасынан алам дегенден көрө. Жаңы башталган коиндар көбүнчө ошол медиага, хайпка ишенген адамдардын атынан көтөрүлөт. Аны сиз көтөрүп атасыз. Сиз алып атасыз, ошол көтөрүлүп атат. Ал эми келечеги кандай болот, мен айта албайм, мен билбейм. Бат байып кетем деген майндсет, бат байып кетем деген ой, бат дагы кедей кылып коюшу мүмкүн. Анан кайра башында эле айтиге окуй бербепмен, ушинтип акырындан жетишмек экем деген ойго кайра келип жүрбөгүлө 5-6 жылдан кийин. Кыргызстандагы, Россиядагы жана Турциядагы мекендештерибиз 3-4 күндөн бери жазып аткан криптовалюталардын бири дагы алдыңкы 10-дукка, алдыңкы 100-дүккө, даже алдыңкы 1000 криптовалютанын арасына кирбейт экен. Ошого силер 7 өлчөп биргескиле деп айтып атам. Азыр маркетте ошол 6000-7000 криптовалюта бар экен. Силер ошонун айталы 6000 бир неченчи орундагы криптовалютаны мага жөнөтүп атасыңар. Ушул кандай алсам болобу деп. IT жөнүндө суроолорго кийинки түз эфирде жооп беребиз, достор. Ал жөнүндө толтура видеолор бар YouTube каналыбызда. Өзүңүздүн историяңызды жазып койсоңуз, биткоин же криптовалюта алып жоготтум же таптым, байып кеттим деп ошону башкалар дагы көрсө, жакшы соо иш кылган болосуз,